Кандагы гемоглобинди көбөйтүүчү азыктар. Акыркы мезгилде анемия оорусу менен ооругандардын саны күн санап көбөйүүдө. Аз кандуулук керектүү азык заттардын жетишсиздигинен жана адамдардын туура эмес тамактануусунун негизинде келип чыгат. Кайсы азыктар гемоглобинди көтөрөрү тууралуу кеп-кеңештерди сунуштайбыз. Жаңгактын, өрүктүн кагын, мейизди майдалап, ага балды кошуп аралаштырасыз. Бул аралашманы күнүнө 1 чоң кашыктан жеп турасыз. Лимондун кабыгы менен кошо эт майдалагычтан өткөрүп, күнүнө 1-3 чоң кашыктан жейсиз. Кызылчаны 100 мг ширесин сабиздин ушундай эле өлчөмдөгү ширесин аралаштырып ичесиз. Мындай шире гемоглобинди тез аранын ичинде көтөрөт. 1 даана сабиз жана 1 даана алманы кыргычтан өткөрүп, каймак менен аралаштырып салат жасап жеңиз. 1 стакан чийки гречканы банкага салып, 1 стакан айранды куясыз да түнү менен тыныктырып коесуз. Эртең менен даяр болуп калган гречканы жей берсеңиздер болот. Ит мурундун мөмөлөрүн термоска чай сыяктуу демдеп, ага бал кошуп ичүү да иммунитетти көтөрүп, кандын өлчөмүн калыбына келтирет. Кызылчаны сүргүчтөн өткөрүп да ширесин ичип, кандагы гемоглобинди көтөрүүгө болот. Жогоруда айтылгандардан тышкары алма, малина, кулпунай, бүлдүркөн жана анар сыяктуу азыктар кандагы гемоглобин үчүн миңдин бири болуп саналат. Бөйрөктүн мыкты иштөөсүн камсыз кылган азыктар. Зыяндуу адаттар жана туура эмес тамактануудан улам өзүбүз эле организмибизди кирдетип алат экенбиз. Өзгөчө бөйрөгүбүздө. Бөйрөк организмдеги ар кандай шлак, уулуу заттарды бөлүп чыгарган башкы органыбыз. Төмөнкү азыктарды колдонуу менен сиз бөйрөктүн мыкты иштөөсүн камсыз кылган болосуз. Жашылча өсүмдүктөр. Бөйрөккө керектүү А витаминге бай. Алма. Алмадагы организмге жеңил келип, жеген тамакты жакшы сиңирет. Балык. Бөйрөккө керектүү диеталык тамак аш болуп саналат. Дарбыз. Дарбыз заараны бат айдап чыгаруучу жана бөйрөктөгү кумдарды кетирүүчү мыкты азык. Ашкабак. Ашкабак түрдүү витаминдерге жана минералдарга бай. Ит мурун. Ит мурундун курамы С витаминине өтө бай. Кара нандагы витаминдерге бай келип, тамак ашты жакшы сиңирет жана артериалдык басымды төмөндөтүүгө жардам берет. Кызыл карагат. Кызыл карагат магний, бор, цинк жана кальций витаминдерине ээ болуп, бөйрөккө абдан пайдалуу. Туздалган бадыраңдын суусунун пайдасы. Кышкы салаттардын катарын туздалган бадыраң салатсыз элестетүү кыйын. Ал эми анын суусунун пайдасы тууралуу уктуңуз беле? Же бадыраңды алып суусун төгүп жибересизби? Аны төгүп салууга болбойт. Эмнеге? Бадыраң рассолу майрамдан кийин башты гана жазбастан, анын бир нече пайдасы бар. Тажрыйбалуу кожойкелер анын суусун төгүп ташташпайт, себеби алар аны тамак ашка жана күнүмдүк иштерине кереги тиерин билишет. Биринчи, эгер машыгуу залына бара турган болсоңуз, тер төгүп машыккандан кийин бадыраң суусунан ичип алыңыз. Анткени ал денедеги орук сунууну басат жана анын курамындагы электролиттер организмдин суусаганын басат. Рассол аялдардын этеккири келген убакта ооруну басуучу касиетке ээ. Ошондой эле зарына болуудан, ич катканда жана кээ бир адамдардын сөзүнө ишенсек, ыктытканда да жардам берет. Рассолду үй жыйноодо колдонуу. Бадыраң суусу эффективдүү тазалоочу каражат боло да алат. Рассол жез табактардагы, гриль торолордогу, мештен идиштерине жабышып калган тамак аштын калдыктарын жакшы тазалайт. Сууну ал кир идиштерге куюп бир нече мүнөт күтө туруңуз. Андан соң ал эч кандай кыйынчылыксыз кетет. Ошондой эле ал үчүн уксус, сода жана башка кол алдыңыздагы каражаттарды колдонсоңуз болот. Үйдөгү сиздин сүйүктүү гүлдөрүңүз үчүн да пайдалуу. Рассолду үй өсүмдүктөрүн суугаруучу сууга кошуп суугарса жакшы, себеби анын курамында гүлдөргө абдан керектүү болгон калий бар. Мындан сырткары үй өсүмдүктөрү болгон гортензия жана рододендрон кычкыл көп болсо жакшы өсөт.